эне аман, бала аман дегендей. Сүйүнүшөт да, менин атам врач деп. Шаардын коопсуздугу үчүн өлкөбүздө тынччылык болсун. 31 декабрь таңкы саат 9. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздукту камсыздоо кызматы өздүк курамдык кайгылдоо багыттарына бөлүштүрүүдө. Бул кызматта 20 жылдан бери эмгектенип келе жаткан улуг инспектор Нургазы Ботоканов бүгүн күжүрмөн тартипте иш алып барат. Ал өздүк курамды көчөлөргө бөлүштүрүп, күндүзгү нөөмөттү белгилейт. Кызматы жоопкерчиликтүү болгондуктан каарманыбыз күнү кечке иш үстүндө жүрөт. Бүгүнкү иш тартипти айтсак эми өздүк курам менен биргеликте жалпы майрамдык иш-чарага катышкан мына жаңы жыл баласына келген атуулдарды көчөдө коопсуздугун камсыздоо боюнча ар бир атул өзүнүн үйүнө аман-эсен жетишинин негизинде биз саатына карабайбыз. 3пү, 4пү, акыркы адамдар 5те кетеби, ошого чейин кызмат өтөп туруп, анан кайтабыз үйлөргө. Дал ушул убакта Жалал-Абад облустук ооруканасынын ыкчам медициналык жардам көрсөтүү бөлүмү кадимки тартипте иш алып барууда. Дарыгер Икрам Валиванов күнүн бейтаптарды кароодон баштап, алардын абалы менен таанышууда. Кандай десем, биз бул кесипти тандагандан кийин майрамбы, кайсы күнгө ана туура келбесин, биз эч качан неме кылбайбыз да. Качпайбыз, потому что биз бул кесипти өзүбүз тандадык. Сүйгөнүбүз үчүн, ушул кесипти тандаганыбыз үчүн. Майрам болсо деле, дем алыш күн болсо деле, кайсыл күн болсун, күнү болобу, түнү болобу, иштейбиз. Жалал-Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө жаңы жылды тынч өткөрүп алуу аракетинде. Бөлүм башчысы иштин башында туруп, өздүк курамды текшерип, тапшырмаларды бериптир. Бүгүн мына 2021-жыл аяктап саналуу сааттардан кийин 2022 жаңы жыл келип турат. Биз болсо бүгүн Жалал-Абад шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар өрт кырсыгы катталбасын, катталган учурларда эле биз Кудай буйрса азыр күжүрмөн даярдыкты эртең мененки алмашууларды айтылып, баарыбыз өзүбүз күн тартибиндеги иштерди алып барып атабыз. Жалал-Абад облустук төрөт үйүнүн ымыркайларды жандандыруу бөлүмү жаш балдардын жашоосу үчүн күрөшүн улантат. Бул жумуштар өтө маанилүү болгондуктан дарыгерлер ар күнү күжүрмөн иштешет. Бөлүм башчы Рахат Ызабекова бул күнү да ымыркайлардын саламаттыгы үчүн күрөшүп, аларга медициналык жардам көрсөтүү вазыйпасы турганын айтат. Бөлүмдүн иши өтө оор, өтө жоопкерчиликтүү иш. Биз балдардын эч нерсе сүйлөй албаган, айта албаган, жаңы төрөлгөн ымыркайлардын жашоосу үчүн күрөшөбүз. Ошон үчүн бизде баягы дем алыш жок, суббота, воскресенье деген жок. Ушул график менен коюлса коюлат. Бирок мен өзүм деле дем алыш күндөрү дагы төрөт үйүнө келип, бөлүмдөн кабар алып, кээде өзүм дежурство алам, майрам күндөрдө алам. Эске сала кетсек, майрамга карата ишкана мекемелерде 31 декабрдагы жумуш убактысы 1 саатка кыскарат. Ал эми жумасына 5 күндүк график менен иштегендер үчүн 2022 жылдын 9 январына чейин эс алуу деп жарыяланган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.